Мага да көп журналисттер кайрылды. Мына bir айдан бери, ноябрдан бери. Сиз саясатта тажрыйбаңыз жок. Саясаттагы тажрыйба кыргыз коомчулугу үчүн эмне болуп калды? Саясатчы дегенде кыргыз кимди ойлоп калды? Жегенди, ичкенди, ыйлатканды, сыздатканды, анан эң акырында туура келип калган болсо качып кеткенди түшүнүп калды. Туурабы? Ушул күнгө чейин бир саясатчы чыктыбы? Жетимдин башын сылаган. Бир саясатчы чыктыбы? Эртеңки күнгө баш сайган. Кечиресиздер, чыкпай атпайбы? Эгер саясатчы өз саясатчылыгын кылып, экономикабыз өз деңгээлинде өнүп атса, мага эмне бар? Саясаткаттан. Мен деле ишкерлигимди кыла бербей белем. Анан мен журналисттерге жооп бердим. Кудайга чексиз шүгүр, кыргыз ойлогон саясатчынын менде тажрыйбасы жок. Bundan кийин да буйрса болбойт деп мен жооп бердим. Мен ойлогон саясатчы, менин деңгээлимдеги саясатчы эртеңки элдин мүдөөсү үчүн, элдин проблемасы үчүн, элдин кереги үчүн кагаз үстүдө для галочки эмес, канжыгага баш сайган адамды мен саясатчы дейм. Канжыгага баш сайып, жеген адал тамагы менен, сүйлөгөн түз сөзү менен, кылган тунук иши менен, койгон калыс максаты менен, сылаган жетимдин башы менен. Менин деңгээлимдеги саясатчы ушул. Саясатчы болбой туруп, Кудайга шүгүр кылып келдик. Саясатчы болбой туруп ушул күнгө чейин колубуздан келгенini жасап келдик. Кыргыздын санын көбөйткөн үй бүлөгө мамлекет жардам берди ушул күнгө чейин, айткылачы. Бул бир чындык да, мен көкүрөк какпай эле коеюн. Кечиресиздер, дагы бир нерсе, мына өзүңүздөрдүн жердешиңиздер. Чындыкты айтам деп, чындык үчүн чыркырап, башыны канжыга сайган жердешиңиздер Улан Эгизбаев кете берди. Чындык деп кете берди. Мамлекет көңүл бөлдү ошого. Айткылачы. Мамлекет не кылат? Мамлекет заранее айттырат. Чоң деп, чоң машина айдап, чоң жеп, чоң сүйлөп, чоң жерде отуруш үчүн төргө келет дагы, болбосо Куран окутканы келет. Калган баланын тукунун башын сылаганы келет. Бирок келип тамагыны жеп, оозунун желини аябай бир-эки ооз жакшы нерсени айтмыш болуп кайтып кетип калат. Мына ушул биздин деңгээлибиз. Мына ушул биздин татыктуулугубуз. Сиздердин жүгүңүздөр үчүн буйруса, сиздердин келечегиңиздер үчүн, сиздердин проблемаңыздар үчүн буйруса мен баш сайып атсам, келиңиздер эки тараптуу болсун. Келиңиздер сиздер деле жоопкерчиликти алып, бир алмаштырып көрөйлү. Эмнегедир акыр убактарда бир жакшы нерсеге себепкер болду деп тарыхта бирөө калып атабы? Тарыхта акыр убактарда кыргыз ичсем, жесем, буссам, урдасам, алдасам, ыйлатсам, сыздатсам деп ушу тарыхта калыш үчүн жан үрөп, ушу тарыхта калыш үчүн очередке туруп алып калып атат. Келгиле буяка жакшы жакка тарыхта калайлы десек, очередте эч ким жок койса. Мен ошо очередтин башында турамын, буйруса. Мен ошо очередтин башындан өзүмө орун алдым. Келгиле ошол жакка мени жалгызсыратпай, мени жетимсиретпей, кыргыздын жаңы тарыхын жазайлы. Кыргыздын жаңы кадамышын шилтейле. Менин сөздөрүм жүрөктөн чыгып атканын мен өзүмө ишенем. Себебен де эртең күнү мен жоопкерчилик тартам. Жүрөктөн чыккан программа, жүрөктөн чыккан ант, жүрөктөн чыккан сөз ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө буйрса орун алды. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө буйрса жетти деп ишенип отурам. 1000 адам, 3000 адам, 5000 адамдар эки эринин ортосунан чыгарып атат, эл кандай келсе ошондой кетип атат. Мен ишенем, бүгүнкү ушул жердеги 200-300 адам буйруса
10-20 адамга айтып отуруп, эй, биздин келечек үчүн ушул канжыга баш сайыптыр. Туугандар, мынтип бир гарантия алып келиптир. 17 адамдан эч ким гарантия берген жок деп отура турган болсок, билиңиздер, сиздердин эртеңки күнүңүздөр менин мойнумда. Мен буга сиздерди ишендирип кетейин. Бүгүнкү кадам эртеңки тарых. Номер 5. Сиздин тандоо. Имамидин Ташевка добуш бериңиздер.